Академик Кадырбек Сакиевдин жаркын элесине арналган илимий конференцияда анын ысымы институттагы лабораторияга ыйгарылып, каалгасына аты жазылган тактайча илинди. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, академиктер, коомдук ишмерлер жана жакындары катышты. Профессор Кадырбек Сакиевдин эмгек жолу 1976-жылы геология институтундагы дал ушул лабораторияда башталып, катардагы инженерден илимдин докторуна чейин жеткен. Бир топ жыл аталган институтту жетектеп, өмүрүнүн акырына чейин 200гө жакын илимий эмгектерин макала китеп аркылуу жарыялаган. Макалаларынын олуттуу бөлүктөрү чет жакта да жарыкка чыккан. Бүгүн ошо лабораториясына аты коюлуп, ошо коллективи Улуттук илимдер академиясы бары бир добуштан жактырып, ушул жерге ошо атын калтырып, төөлүккө мындан кийинки келген жаш окумуштууларга тарбиялык маани болсун, сабак болсун деп ушул лабораторияга атын берилди. Кадырбек Сакиев Тянь-Шандын толук изилдене элек афеолиттерин, байыркы катмарлардын метаморфизмин изилдеген геолог болгон. Ал өтө тереңдиктеги тектер пайда болуп, алар жогору чыгып келгендеги өзгөрүшүн, көчкүлөрдүн пайда болушун изилдеген. Муну менен катар геология институтунун имаратында жайгашкан Орто Азиянын экологиясы жана айлана чөйрөсүн изилдөө боюнча илимий борборун жетектеп, анын өнүгүшүнө салымын кошкон. Кадырбек Сатыбалдиновичтин чоң илим позгон эмес, бул өтө мындай жигердүү уюштуруучу экенин дагы белгилеп кетким келет да. Бүгүнкү күндө ушул центр бул жалпы биздин академияда жана жалпы эле ушул Борбор Азия боюнча ушул центрлердин алдыңкы катарында болуп эсептелип келатат да. Бул центрдин ишинин натыйжасында биз бир чоң монография чыгардык. Кыргызстандын физикалык географиясы деген монография. Бул 2013-жылы чыккан. Ошол да өтө чоң долбоор болчу да, себеби бизде андай китептерди чыгарганга каражат болбой жүргөн. Ошону биз Кадырбектин жардамы менен биздин Кытай коллегалардан алып, ошол китепти жазып, анан чыгардык. Ошол китептин эң бир негизги главалары ушул Кадырбек Сатыбалдиновичке тиешелүү. Буга улай Кыргызстандагы суулардын географиялык таркалышын изилдеп, 54 дарыя, 20 жер алдындагы суунун сапатын текшерип, бирок бул эмгеги соңуна чыкпай калганын кошумчалады. Коомдук ишмер Ахматбек Келдибеков илимий болбогон мамлекеттин билиминде өнүгүү болбоорун айтып, Кадырбек Сакиевдин эмгеги бааланып жатканына токтолду. Сакиев Кадырбек агабыздын күчү менен ушу кармалып келген. Кытайлар менен, башка өлкөлөр менен иштеп, акча тап, институт сактап келгенде эмгек аябай чоң. Ошон үчүн бүгүн бааланып атат, бааланып лабораториянын аты берип атат, эскерүү научно-практический конференция болуп атат. Мунун баардыгы ал кишинин эмгеги. Бул өтө жөнөкөй, өтө эмгекти сүйгөн, ушундай күчтүү адис болчу. Аталган геология институтунун метаморфикалык лабораториясынын жетекчиси Рустам Орозбаев институттагы лабораториянын келечеги бар экенин айтат. Ага буга чейинки академиктердин жардамы аркылуу ал жерде эмгектенген жаш адистердин көпчүлүгү Японияда билим алып, аны менен бирге заманбап илимий аспаптарда иш алып барып, бир топ тажрыйба топтоп келишкен. Кыргызстан деген 90% ашыгы тоодон турат. Изилденбеген жерлери көп. Эми мисалы мынтип айтып кетиш керек да. Бул деген геология мисалы кен байлыктарды табыш үчүн бул ачканда өзүнчө фундаменталдуу илим десе болот. Биз могу мисалы карталарды түзүшүбүз керек, геологический карталарды түзүшүбүз керек. Поисковый оценочный кылсак болот. Мисалы ошо метаморфикалык тоо тектерине байланыштуу кен байлыктар кандай болот деп биз деген прогноз бере алабыз. Дагы изилдечү иштери көп. Ал эми профессордун жаркын элесине арналган илимий практикалык конференцияда академиктин эмгектерин эскерүүдөн сырткары антропогендик басымдар, алардын Борбор Азиядагы геосистемалардын экологиялык абалына тийгизген таасиринин кесепеттери туурасында маселелер да талкууланды. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.